Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушоо кечиңиздер менен. Кайрадан сиздер менен 7-каналдагы Таланттуу апалар телепрограммасы. Андыктан биз менен 1 саат бою бирге болуңуздар. Бала деп жашап болуу, бала деп чыккан обону аталар жакшы, бирок апаңдан артык болобу деп ушул берүүбүздө биздин таланттуу апалар келип, студияда мыкты ырларын, мыкты таланттарын жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулайт. Ошондой таланттуу инсандар, таланттуу айымдар, таланттуу апалар десек болот. Бүгүн биздин куттуу студиянын төрүнөн орун алып турган чагы. Андыктан биздин меймандар, кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшы. Келип алдыңыздар аман-эсен. Бүгүн сиздерди студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студияда кайсыл коноктор десеңиздер тааныштырып өтөйүн. Эң башында мынакей биздин татына койгон апабыз Элмира Жаңыбаева, жана ошондой эле Махабат Абытова, Фарида Исакова, Зухра Үсенова жекебиз, Тургунай Абдиева жекебиз, жана ошондой эле ушул бүгүн апаларыбыз ырдатам деп колуна аккордеонун көтөрүп келип, апалардын талантын элге тартуулоодо өзүнүн бир чоң жардам көрсөтүп жаткан маданияттын мыкты кызматкери Кубаныч Эсеналиев келип отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиздер. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулайт, жакшы ыр чачат деген ойдобуз. Андыктан келиңиздер, атагенде эле Элмира эже, жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашып саламдашыңыз. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы кыргыз элим, биздин ар бир аткан таңыбыз өзү майрам экен. Барыңыздарга аруу таң, ийгиликтер коштосун, жалпы кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Нам болсо ырда болот дегендей ушул ыр менен айкалышып жүргөндөн кийин ушул сөз айтып. Айбали, мынакей жакшы саламдашуу болду. Элмира эжебизди мынакей студиядан экинчи жолу көрүп атабыз. Жаңы келгенде, кийинкиде жакшы ырлар жаттап келем, кийинкиде бир топ менен келем дедиңиз эле. Ырлар болуп атабы дагы деле, ырдап атасызбы? Топтоо эле. Кудайга шүгүр эле. Тажикстандан алып келбедик. Бир жыларды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы бир айта турган нерсе, мына ошол биздин Зухра эжекебиз, Тургунай эжекебиз этникалык кыргыздар Тажикстандан келишти атайын. Бүгүн биздин жалпы көрүүчүлөргө ырдап берелик, көңүлүн көтөрөлүк деп. Эжекелер кош келиңиздер. Качан келдиңиздер? Ал жактан, бул жака. Мага 35 жыл болду. 35 жыл болду. Мен бүгүн келген экен деп атам. Жерлигим ошол жактан. Жерлигиңиз ошол жакта. Ал жакка ошол жактан өстүм. Барып келип турасыз. Жок. Барбайсызбы? Барсаңыз келбей каласыз. Жакшы экен. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол биздин эжекелерибиз, биздин апаларыбыз жагымдуу чыгармаларын арнап берсин. Сиздер үчүн гүлдесте катары жаңырып турсун. Сиздер биздин эфир менен бирге болуңуздар. А дегенде эле Элмира эжекемди ырдатайын. Элмира эжекебиз биздин студияда экинчи жолу көрүшүм. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен өчпөс экен жаштыгым деген муртта калган ырлардын бири экен. Обон Усупаевдики, сөзү Исаковдуку. Айбали, кеттик. Çabılğanday tursa deli kançalı Ayayın tigi kırda turgan narçalı Güybü sökini gülbü tağı jalınıqa Geçtim oydun gül dayrası kançalı Gide düşü aşılardın yoluna Gide düşü terin yaştı boyuna Geyit biçi sezimin yürektü Taştan büyük mahabatın yoluna
қалған жаз бойы жаз нары өртөбөчү терең биік асқаны өртөбөчү жүлүнүмдү жүрөктө жаштыгымдын өчпөс акак таштары өчпөс экен жүлүнүмдү канымды жаштыгымдын өчпөс акак таштары жаштыгымдын өчпөс акак таштары Қоучалар, соны шығарма екен таштығымдың өчпөс акак таштары дейді. Негізі эле өзүңүз баягыл ыртандоодо Алатоо Таңшыйт деген бір жақсы китеп бар го. Ошону көбүрөөк карайт окшойсуз. Себептен эле көп ушул ырлар ырдалбай кетип атат кийинки күндөрү. Унутта калган ырлар. Мен ушуну мен билишимче бир Нарындын артисттери барганда айылга ошондо бир эже ырдап барган эле. Ошондо эсимде калып туруп бир куплет. Анан издеп жүрүп анан таптым да калгандарымды. Ошолорду айта кетейин, Кошкорлук Качкын Усупбаев дегендин ыры да. Сөзү кимдики дедим? Исаковдук экен. Анан булурду арабызда чогуу иштешип ырдашып калып жүрөбүз анда-санда. Анан айта кетпесем болот. Какен Тыныбекова деген элге жайылтып ырдап чыккан ушуну. Ушулар да. Ушуну анан дагы ошо негизи жакшы экен, жакшы чыгарма экен. Эми ушундай унутта калган ырларды Комбакеге көбүрөөк жолугуп турсаңыздар көбүрөөк алып чыгып турасыздар. Зухра эжеге суроо берейинчи. Зухра эже, этникалык кыргыздар деп калдык. Тажикстанга сиз деле бул жактасыз? Азыр бул жактамын, өзү келгениме уже 2 жыл болуп калды. 2 жыл эле болду. Ал жактын маданияты менен биз жактын маданияты салыштырса болобу? Кандай? Ал жактын маданияты кандай? Биздин маданият кандай? Эми ал жакта тажик граждан болуп жашап атканбызда, бирок кыргыздардын өзүнүн маданияты бар. Ал жакта деле баягы кыргыздардын ырлары, кыргыздардын ырлары бар. Ооба, ошондой кыргыздар ошондо. Комбаке шернеде культурада ырдап калдым эми. Анда деген 2 улут тең бир аралашып иштейт да, ошо тажиктер да бар, анан кыргыздар да бар. Ошол үчүн культурада экөө тең ырдайт да. Кыргызы да бар, тажиги да бар. Баягыл бийлик жактан ушу биздин салтты колдогула, биздин салт менен жашагыла деген ар кандай баягыл эмелер болбойбу? Жок, эми мурда бүт эле кыргыздын неме баягы ката салтын деме кылчу да. Анан эми азыр кичине тил жагынан бир больница деген сөздү же оорукана деген сөздү ошону гана немесин өзгөртүп жазып алышкан тажикче да, ошого. Бир аз эми ошентип кетип атат, эми 1-2 жылдан бери кичине басымдуулук кылып. Болбосо ата кыргыздар эле, кыргыздар менен тажиктер кыз беришип, кыз алышып. Жок. Андай жокпу? Уруксат эмес ага. Кыргыздар менен кыргыздар эле бири-биринин алып берет. Тажиктерге бергенге уруксат эмес экен, эми негизи ата бабабыздан деле бербей келишиптир, эми болбойт да, кудалашкан эмес да. Эми бүгүн атайын алыскы жактан келип турсуз, кайсыл чыгарманы алып келдиңиз? Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен Жеңишбек Шамшиевдин Өчүрбөчү сүйүү жалынын деген. Айбай, темасы жакшы экен, Өчүрбөчү сүйүү жалынын дейт, кабыл алыңыздар. Доодан баштап. Телмирүүдөн көзүм карыпты, сүрөтүңдү тартып алчудай, күлөр өзүм жаным камыкты, күлөр өзүм жаным камыкты. Meni aldağın, jerim öptü meni albağın. O bağımdan benim korkusum, uykusuyum sensiz uğrağın. Uykusuyum sensiz uğrağın.
Жакшы тема, өчүрбөчү сүйүү жалын дейт, сүйүүлөр өчүп атат. Негизи эле ушул ыр тандоодо ар ким өзүнө керектүү ырларды тандап алат, Комойко байкайсыз. Сүйүү жөнүндө. Сине карап, Баягы бири болсо, маанисине карап. бири болсо балдарын жакшы көрөт, баласы жөнүндө, бири небересин жакшы көрөт, небереси жөнүндө. Негизи жакшы чыгарма экен. Дагы бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы бир таланттуу апабыз отурат. Фарида Исакова апабыз, кош келипсиз. Бүгүн биринчи жолу студияда көрүп атам сизди. Буга чейин биздин студияга келбепсиз. Эми мындан кийин эшигибиз ачык сиз үчүн келип туруңуз. Кай жактан келдиңиз? Мен Жалал абадтан болом. Ушул эми мурда ырдап жүрчүбүз жаш убакта. Кийинки күндөрү бала чакалуу болуп, аларды өстүрүп дегенде, азыр талант дагы эле койбоду. Ырдата баштады, анан ырдап чыкканбыз. Буга чейин деле ырдап жүрдүңүзбү? Ушу маданий тармакта эмнектен же башка тармакта ырдап жүрдүңүзбү? Эми ырдап жүргөн жо жашымда ырдап жүргөн. Башка жумушта иштедиңиз? Өзүм бухгалтер болуп иштеп жүрдүм, магазинде иштеп жүрдүм. Ушу иштерим ушундай эми кайрадан ырдагым келип калды. Ырга болгон сүйүү кой бербей кайра Комбайке ырдатып чыгарып атат сиздерди. Жакшы, бүгүн кайсыл чыгарманы алып келдиңиз? Келсеңчи эркем. Айлы түн кимдерге экен, абал ким ойносун деп бизге беккен. Телмирип терезеңди карабастан, су бойлоп келеличи, келсеңчи эркем, келсеңчи эркем, келсеңчи эркем. Булактын мөлтүрү суусу кимдерге экен, буларда ичишет деп бизге беккен. Сен барда башкаларды көрбөсүн деп, булактын шары менен бирге кетем, бирге кетем, бирге кетем. Ömrüdün akkan balı kimderge eкен, özdörü içişet dep bizge bekken. Ötse gün ömür ötüp baratpayбы, ölmeskö bal içelim. Gelseňçi erkem, gelseňçi erkem, gelseňçi erkem. Кол чабалар. Келсеңчи эркем деп атканда баарыбыз ойго батып кеттик окшойт, Биздин жалпы телекөрүүчүлөр да кол чаап жаткан болуш керек. Андан кийин биздин бул жерде Кара-Балта шаарындагы Турар Кожомбердиев атындагы кыздар бар. Даткайым тобунун дагы бир таланттуу эжекебиз Махабат Айбытова келип отурат. Кош келипсиз. Кош келдик. Бүгүн өзүңүз чаласыз. Топ каякта калды? Жалпы 7 каналдын күйөрмандары, жалпы кыргыз эли жана жан дүйнөсүндө ыр жашаган өнөрпоз адамдары, сиздерге салам. Жалпы бардыңыздарга ийгилик. Мен Кара-Балтадан келдим. Ленин атындагы маданият үйүндө Даткайым тобунун мүчөсү болом. Өзүм Рыспай Абдыкадыровдун жердеши болом. Бир райондо менин тайкелерим болот. Ошон үчүн Рыспай Абдыкадыровдун Сагынуу деген ырын ырдап берейин. Дароо эле. Күттүрбөй, жалпы биздин көрүүчүлөрдү күттүрбөй ырдап берели. Немесе сиздер үчүн Махабат эжекебиздин аткарышында жагымдуу музыканы кабыл алыңыздар.
Аңан жарық дегенде шағылған, байқосыздан жалыныңа қабылған. Өтер кемде құрчап алып махаббат, жалғыз сенің елесіңе жаныңа. Азыр мен ба ойлап сені жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бир отурчу бактар. Жүрөктөрдөн кагышканын тыңшачу, алыс калды алма жотто турактар. Чепчелего түгөнбөгөн күлөрүн, мен кайталап музыкалы болактар. Карай берип канча жолу камыктым, издей берип жүрөгүмдү сагындым. Асыл кечим келчи менин жаныма, издей берип бүт денемди талыттым. Кадимкидей кучактайчы жанырам, качан болсо бир сен үчүн жарыктым. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн айлашын. Мурункудай күтүп жүрөм азырда, булбул куштун терезеңден сайрашын. Арбакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Арбакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Айтчы деги асыл кечим кайдасың. Айвали. Ырдын бири Рыспай демекчи, мынакей жагымдуу чыгарманы биздин Махабат эжеге заткарып берди. Негизи эле Кубанбайке ошол Рыспайдын ырларын айтып келишет. Оор ырлар, аны ырдаш өтө оор, татаал депчи. Негизинде апаларды ырдашта ошол ырдын Рыспайдын ырлары канчалык оңой ырлар да барбы, жеңил ырлар да барбы же деле ошондой созулма? Рыспай агайдын албетте арбагы ыраазы болсун, мынакей жакшынакай саамалыктар болуп атат Рыспай агай жөнүндө. Ар тараптарда Рыспайдын ырлары ырдалып, ошондой жанагындай ийримдер, иш-чаралар уюштурулуп атат. Анан бул кишинин ырлары көбү нерсе татаал ырлар. Татаал. Мисалы үчүн мен баягы Ашепке мактанганды өзүндө жаман көрөм. Мен айрым ырларын даже мындай баягы мен оригиналын ойномойнча аны мен ойной алам деп айта албайм да. Анан анын сыңарындай ошо кээ бир ырларын мен ойной албайм. Баягы ойнойм, бирок окшоштурбайм да. Анын жанагы ортосунда бир туз калем бир сейип кеткен жерлери болот. Кооздоп, жанагы проигриштери да бир шумдукта бир башкача да. Аны жеке мен эмес, көптөрү ойной албайт да, өзүндөй кылыпчы. А киши ушундай бир аккордеон үчүн төрөлгөн кишидей да. Аккордеон ошол Рыспай агай үчүн жаралгандай да, мындай чалгыч. Анан жакшы ырлары көп, бүтлөр ырларын дээрлик жакшы көрөм. Анан көп ырлары татаал, өтө эле татаал. Апаларга ошол ырларды ырдоодо баягы татаалык жаратат болуш керек, себеп дегенде такай ырдап жүрүш керек аны үчүн. Булар дагы ошо мисалы үчүн азыр мына Махабат айым жакшы ырдады, эч кандай немеси жок.
күч жерден күтүп, мындай убагында баштап, ритм темптен калбай, бул кишинин ырларын ырдоодо кичине ритм темптен калып же болсо бир ала кашып жула кашып кеткен кайрыктардан мындай шашып ырдап кетсе, баягы Ырысбай агайдын өзүнүн бир оригинальный жанагындай ортосунда кошуп кетчү жерлери бар да. Ошолорду кошоюн десең ага повод бербей ала кашып жула кашып кеткендер көп. Бул татаалыр да. Ооба да. Анан эми сөздү көбөйтпөйүн ошол. Эң башкысы ошол ырды ийинине жеткирер даш. Бул дагы бир чыгармачылык. Көп кишинин колунан келе бербейт. Көп кишинин колунан келе бербеген нерсе. Мындай ырдап кое берет, анан жалпак тил менен айткандай деген өпчү. Туура. Учурда да өзүңүз айткандай чын ошо Ырысбай агайдын катаандык көп иш-чаралар өтүп атат, эскерүүлөр болуп атат. Ошондо биздин жаш таланттар, анын ичинде биздин апаларыбыз дагы Ырысбай агайдын жакшы бир чыгармаларын аткарып жатат. Эми бул жерде биздин Тургунай эжекебиз отурат. Экөөңүздөр тууган эмессиздерби? Туугансыздарбы? Тажикстандан келгендер баягы Кыргызстанга келгенден кийин баары табыш болот болушуңуздар керек, а? Сен каяктасың, мен бияктамын деп, а? Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Мен өзүм 91-жылы ошояка көчүп келгем, 14 жашымда, ошондон бери бияктамын. Анан 16 жашымда бектин эмес кастингден өткөн, бирок үйдөгүлөр чоңокталарым окутпай койгон, кыз киши ырдабайт деп. Ошол боюнча ырдабай калып, анан былтыр агайды Фейсбуктан таап, агай сынап көрүңүзчү деп агайга айтып. Анан азыр ырдап калдым. Азыр Акмаржан тобунда агай экөөбүз Акмаржан тобуна кошуп койгон ошол жакта. Ошол Акмаржан тобундасыздар, жакшы. Агай өзү билет кайсы топко кош керек экенин. Негизи башында айтсам, ошо Тажикстанга барып турасызбы, сен барбайм деп атасыз. Ал жакта тууган урук бүт эле бул жактабы? Бүт эле биякта. Бул жакта, Ал жакка барганга жумуш деле жок. Баягы чек арадан кирип чыгыш кыйындык жаратса керек. Азыр жол жабык азыр. Сиз ошол баягы Куанбайкени Фейсбуктан таап алдым деп, Куанбайкеми Фейсбукта жашайт да ал жакта. Квартира болгон дегендей Фейсбуктан. Куанбайке кандай кабыл алды ошол ырдатып көрүп, эмне деди? Кечинде жаздым, сразу эле агай эме кылды, анан өзүм окуп кое калсам эртең мен кайра агай өзү чалып келбейсиңер деп. Как раз Акмаржан тобу менен олтурган экен, ошол жерге келдик. Ырдап эле сразу кабыл алды, бирден ырдаганда эле агайга жактык окшойт. Топко кошуп койду. Акмаржан тобунун баягы жетекчиси десек болот, Махабат жеке, анын дагы бир таланттуучулары Тамара жекебиз бар. Мына ошондой мыкты ырчыларды өзү Куанбайке бир жака топтоп жүрөт. Чоң топ кылып. Баарын мен негиздеп чыгып да. Жакшы, бүгүн кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Бүгүн өзүмдүн агам Бакир Османовдун сөзү болон ошонко айланчыктап жүрөмүн деген. Бели кеттик, аткарып бериңиз. Келбетин көзү талдырган, карасам байкап алды таң. Сүйөм деп сага айта албай, жүрөктө сырым катылган. Сырым катылган.
сени сүйөм десеңиз Кубанбай аке сизди карап атат. Кимди сүйөт болду? Менди таңгалы карап атпаймын. Кимди айтып атат деп. Баягы Аккан арыктан согат дейт. Азыр башында айтып калдыңыз агам деп, Мына ушул чыгарманы ким жазган? Закир Осмонов деген өзүмдүн агам. Бир тууган агаңыз. Жок, Урулаш агам. Урулаш жакын агаңыз, Жакшы чыгарма экен. Сиз да Ала Сөзү Тааншиптан обону Тура, эми өзүңүздүн агаңыз болгондон кийин өзүңүздүн агаңыздын ырларын калтырбай ырдап туруң. Сиз ырдап атканда бизден Фариде жекебиз ушундай бийлеп берип атат. Азыркы байкашыма караганда азыр Фариде жекебиз бир шаңдурак ырдайт окшойт да. Репетиция кылып атпы, шыгылда. Бийлеп жатты. Фариде же, кийинки чыгарманы аткаралы. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Курбулары, шаңдурак чыгарма окшойт. Биз бийлеп туралы. Сиз менен кошулуп келиңиздер, чогуу. Менин эрким жолдоштукка бектесин начар экен айтпайт элем сезбесем ичим жаман туз куйгандай ачышат бирге окугам күндөрүмдү эстесем ичим жаман туз куйгандай ачышат бирге окуган курбуларды эстесем убакытта көрүшкөнгө шашабыз биринчинен бирибиз ыр жазабыз кебирөбөй кебирибиз үгүттөк ар кимибиз ар жерде иштеп жатабыз кебирөбөй кебирибиз үгүттөк ар кимибиз ар жерде иштеп жатабыз. Эстен кетпейт ар бир жаштын күлгөн ай эстен кетпейт Фрунзенин түндөр ай жалындаган жаш өмүрдүн кечтери кандай сонун студенттик күндөр кандай сонун студенттик күндөр Кол чалгар болсун. Фариде же, баягы ырды туруп алып ырдаган баягы адамга ыңгайлуу да. Отуруп ырдаганда кыйналып кетип атат окшойсуз. Колдоруңузду кыймылдатып атасыз. Отуруп ырдаган ыңгайсыз да негизи эле. Туруп алып ырдасаң. Үйдө отуруп алып туруп мынтип ырдап кыйналдык. Ары бери базыга туруп жакшы да. Жакшы, кийинки чыгарманы биз эми Элмир жекебиз көрөлү. Элмир эже ушул капа болбой жакшы эле келгенсизби? Аябай кападай болуп отурасыз. Бүлүп жайнап жакшы бир чыгарма аткардыр, кийинки чыгарма. Мен деле дагы Ырысбай агайдын ырын ырдагым келет. Ырысбай агайдын арбагы ыраазы болсун. Ал да менин агам, мен да ушу Карагөзөдөн болом, экөөбүз тең бир жерденбиз. Эми жакшы ырдашка аракет кылайын. Ал деген чындап көпчүлүк эле адамдар ырдай бербейт. Ырысбай агай бир тарыхта бир жаралган бир өтө Талант. чоң талант экен. Неге мынтип деген ырын ырдайын. Анан сөзүңүздөргө бир аралжы. Өткөндө келгенде дагы мен жолдошумду сөзгө салып кеткенмин. Кечээ дагы ошо Барансовкада эс алып кечинде барды.
жакшы жылыш, аябай жакшы, чоң үмүт менен, ыры менен да кошо коштоп, ал эмне синче арлап да жатам дегейм. Ана ошого да салам, мындан да жакшы болуп кет, тилегибиз ушул биздин атабыз Аскатка. Азамат, Элмиржеке Мартай келгенде жолдошун унутпайт. Ошондой сизди колдоп жүргөн жолдошуңузду сиз колдоп турсаңыз. Ал өзү колдоп турса, анан мен дагы ошо Туптуура. ошондой бир жакшыраак Азамат. Биздин студияга келгенден кийин эфирди көрүп алып, ыраазычылыгын билдирдиби? аябай Кемпирим азаматсың деп. аябай сүйүндү. Ошол деле көп бизге мисалы нерв оор болгон үчүн, кечирээк келген үчүн бир аз жылыш көбүрөөк да. Кече Барансовко барганда да айтты. Аябай жакшы карагансың. Жакшы. Жолдошуңузга да ден соолук каалайлык. Батыраак сакайып кеттиңиз. Элмирже Мардай мырдатып колдоп туруңуз. Сиз колдоп турсаңыз, кубаттап турсаңыз, Элмиржекем ушундай эфирлердин жүзү болуп, ар жакта, жакшылыктарда, тойлордо ырдап жүрө берет. Азыр Элмиржекемдин аткаруусунда Ырысбай Абдыкадыровдун дагы бир чыгармасын угалы, кабыл алыңыздар. Тарынасың сырды текте, минтеп солдун жүрөгүм, андай болсо ойлоп көрчү, неге мендеп, неге мендеп, неге мендеп, неге мендеп жүрөсүң. Таңға жақын жаздың желі, бет алдымдан төгіліп, сен екендей көзімді аса, айдын нұры, айдын нұры, айдын нұры, айдын нұры төгіліп. Ойғын орды өзің құде, сылайт мені чачынды, көзімді ашып сен екенде, азғы келіп, азғы келіп, азғы келіп, азғы келіп басылды. Алыстан бері келіп, көзге сүйкім қарады, сен екенде досым шықсаң, сен емессің, сен емессің, сен емессің, сен емессің адағың, ай, сен емессің, сен емессің, сен емессің алдағы. Биздин студиябыздын биздин көп жалпы көрүүчүлөр дагы экран артында кол чалып аткан болуш керек. Неге минтип жүрөсүңдү чалыңызкыр залда кол чалып атат. Жашнагай эле жакшы эле жүрөм мен да. Келиңиз кийинки чыгарманы Тургунай эжеге сиз аткарып бериңиз. Кийинки чыгарманы кайсыны аткарасыз? Неге дегиз эле ошол Акмаржан тобунда эмне жаңылыктар болуп атат? Башым тобунда Жүрөбүз да коебуз.
жаңылыктарыбыз деле алдында жакшы ойлорубуз, жакшы эмелерибиз бар. Пландарыбыз бар. Ал сыр болуп турсун да? Сыр болуп турсун. Туура эми республика боюнча азыр мында ушу биздин таланттуу апалар, агылечек апаларыбыз көп. Алардын катарын сиздер да толуктуу бериңиздер. Туура Кубанбай атайым кошкон экен. Жалаң эле апалар эмес, арасында жаштарды да коштуруш керек, жаштарды да аралаштырыш керек. Буюрда сиздер да ошол апалардын ордун басып келечекте бир жакшы топторду түзөсүздөр. Ал деген келечек алдыда. Ошондуктан ийгилик каалайлык топко, сиздерге ийгилик каалайлык. Келиңиз да бир чыгарма аткарып бериңиз. Алда Курбекер сөзүңдүн деген. Маржан тобунун эжелериме салам айтам, эфирден пайдаланып. Агайга ыраазычылык. Кеттик анабызда. Курбекер сөзүң менен анысыз да жалыныңа күйүп келем. Ашыктык ашыласын чачкан болсоң, армансыз бул жашоодон өтпөт элем. Ашыктык ашыласын чачкан болсоң, sen bir canısın, çelip yüreğimde elip aldın. Kız karaş kömürlüğün benim, könülsüz yüreğimde ezip saldın. Kız karaş kömürlüğün benim, Könülsüz yüreğimde ezip saldın. Alda Kurbeker sözün menен ansız da жалыныңа күйүп келем. Ашыктык ашыласын чачкан болсоң, армансыз бул жашоодон өтпөт белем. Ашыктык ашыласын чачкан болсоң, armansız bu yaşadan öpüp vereyim. Armansız bu yaşadan öpüp vereyim. Armansız bu dünyadan öpüp vereyim. Armansız bu yaşadan öpüp vereyim.
ырчылар сыныр болот, тырдап келген жерине ырыс менен кут кунут деген жакшы сөз бар эмеспи? Бүгүн мынакей биздин талант топуларыбыз келип, студияны шаңга бөлөп, жакшы чыгармаларын аткарып берип жаткан чагы. Сиздер бул 7-чи каналдагы талант топулар теле программасын көрүп жатасыздар. Кийинки чыгарманы биздин мына Карабалта шаарынан келген таланттуу эжеге өзгөрелик. Келиңиз, Махабат эже. Кайра ыр кезеги сиздеми? Кийинки чыгарманы кайсына аткарып бересиз? Мен эми учурдан пайдаланып, ушу жетекчибизге рахмат, ушу мени көрүп отурган Даткайым тобуна чоң рахмат. Ушинтип жетекчибиз ар бир ырчыны таптап, ушинтип алга сүрөп өстүрүп атат. Күсара эжеге. Чоң рахмат. Гүлбара Бешимбаева. Ошол менен катар жөн отурбастан тигүүчүлүк да кесибим бар. Ушу мени колдоп коштоп жөнөткөн кошуналарыма жана ошол цехте иштеген эмгек жамаатыбызга, коллективге салам. Алар көрүп атат бизди. Үйдө мени колдоп коштоп отурган дайым менин спонсорум, менин жолдошума чоң рахмат, салам. Эми өзү айткандан кийин мен деле айтып койсом, жолдошум айтып жүрбөсүн. Шерик айтат, сен айткан жок дейт. Тура, келиңиз эми. Жакында апам 80 жаш юбилейин өткөрүп келдик. Апам ар дайым ушул жашка келсе да ачкысы жок телевизордун түбүндө постоянно мен ырчы кыз мырдап атат деп күн сайын көрөт, мени кайталап. Да апам көрүп отурат. Апама да чоң салам, угуп отурган болсо. Анан ушул жакшы чыгарманы тартуулап берейин. Келиңиз. Кабыл алып коюңуздар. Сен күлсөң мен да күлсөм дейм, күлкүңдө бирге жүрсөм дейм, эсимден такыр кетпедиң сен. Элесиң көзгө, сүрөтүң көзгө, бир өзүң көзгө да келесте. Еңсөнүн жагыны байрагы, желбиреп жолкон айдагы, бейкутта назик сезимге сен. Күйүтү салдың, бөлүктү салдың, үмүттү салдың, ай кайдагы. Экөөбүз жаштык күндөрүн бир өзүп жыттап жүргөмөн, жүрөктө калат төбөлүк ай. Талайым сенде, кубачым сенде, талайым сенде, ай сөйгөнүм, жүрөктө калат төбөлүк ай. Талайым сенде, кубачым сенде, талайым сенде, ай сөйгөнүм, талайым сенде, кубачым сенде, талайым сенде, ай сөйгөнүм. Калчалар болсун. Апаңыз көрүп атса сүйүнүп калган болуш керек. Менин кызымдын чыгармасы, менин кызымдын оолото созгон обондору да ар дайым аман болсун. Сиздин ырларыңызды угуп, сиздин теледен көрүп, сахнадан көрүп, кубанып сүйүнүп жүрө берсин. Бул жерде кийинки сөздү Зухра эжеге бергим келип турат. Зухра эже, мынакей төшүңүздөрдө жылтыраган сахна ажары дейт. Төш белгиси экен. Кай жактан алдыңыздар буларды? Кимдер сыйлады? Бул төш белгини биздин таланттар теле долбоору деген Кундуз Исмаилова алып барат. Ошол теле долбоорду агай алып барып кошкон. Ошо Акмаржан тобу менен барып турабыз. Ошондо биздин баягы
сахна ажары деген төш белгини ошондо бердим. Чыгармачылыкты баалап, чыгармачылыкты кылып аткан эмгегиңиздерди баалап, жакшы экен. Акмаржан тобу менен буйруза дагы биздин студияга келип кеттиңиздер. Себеп дегенде Комбай аке сиздерди бүгүн тааныштырып атат. Эми дагы сиздер ошо топ менен да күтөлүк. Анан бизге кийинки чыгарманы аткарып бериңиз. Рахмат. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып Сарык кол элине салам айтамын. Мен Мургап районунун Көнө Коргон айылынан боломун. Ошол Көнө Коргончулар айылдаштарыма салам айтамын. Элибизде тынчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, ар дайым элибизде тынчтык болсун. Анан агайга дагы ыраазычылык билдирип кетем. Акмаржан тобунда Тамара Эрматова деген эжекебиз бар. Ошол кишинин колдоосу менен келатабыз. Ар дайым силер жакшыртасыңар, силер барсыңар деп ар дайым чалып, абалыбызды сурап айтып турат. Ошол эжекеме дагы бардык Акмаржан тобунда 8 биз менен 8 аял заты, ошо баарыңыздарга салам айтамын. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Унутпадым деген. Güldir jaynagan kıptırsa ırgalı Geçen jolu oynadı gıralı Bizi kaçan kaygırbayımız deçeli Kumları kambay jaldan karacımayı Al keskini koy kırcayı Bir ömrümün aylımın salı Canım sen yok el köp bulsun da Çalgı sırar Çalgı sırar cürümsün sayı Bahça sangalı bahça şargalı köndürü Bacırayı yıldız solğunu tündürdü Biz hiç kaçanı kaygırmayımız deçeli Kollarım aşık birge oyunu cürümdü Bir o kaynağıp kaynanıp Biz tağlardan tağları tanıttız Canan şuğa arga babalbay Yakın cürgün elin alıştı Seni tonun kuşunday Kollarıma almadım uçurmay Ağlı degen tatar eken kanteyin Turmuş degen tatar eken uşunday Unutmayın seni dayıma Sen unutma esinlerinde Sen varınsan tarın tağdırğa Bir o canım Bir o canım ağa tarımda Sen tarınsan tarın tağdırğa Bir o canım Bir o canım ağa tarımda Bir o canım ağa tarımda Kol çalar bolsun. Арт жагында жар кылып өлбөйсүз. Жакшы чыгармаларды аткарып бердиңиздер. Бүгүн атайым биздин студияга алтындай убактыңыздарды келип берген баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирелик. Ар дайым 7 каналда эшиги ачык сиздер үчүн келип, ырдап, өз өнөрүңүздөрдү, өз талантыңызды көрсөтүп турсаңыздар болот. Мынакей Комбай аке менен бат-баттан катташып сүйлөшүп турсаңыздар биздин эфир көбүрөөк алып келет. Анан эми ушун менен баягы убакыт деген учкан куш, убактыбыз соңуна келип жетти. Анан Комбай акеге бир эркин микрофон берели келиңиз. Жарайт, рахмат. Деп башында сөз бергениңизде мен дагы өзүмөн кетип эл менен учурашпай калып турмун. Эми баягы ийгиликтин эртелигеси жок дейт. Барбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге ушундай терең ыраазычылык билдиребиз, бакыт.
өзүңүз да ушундай жакшы алып барасыз. Көрүүчүлөрүңөр көбөйө берсин, дүйнөлүк масштабка тааныла бергиле Кудай буйруса. Анан могу чыгармачыл топ мынакей тобум эми ушул 5 айымды алып келип ушуларга ырдатып, сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Өркүнүңөр өсө берсин. Сен өткөндө да айттың эле, азыр да айтасың, ошо күйөөң кичине жолдошуң оорудан анча-мынча жапа чегип жүргөн экен. Өмүр узун болсун, оору барсын, сакайып кетсин, жакшынакай. Сен ар бир ырдаганың менен дем күч алып, аябай дегенде ушундай эме болуп турсун, тиги айыгып турсун. Анан жалпы кыргыз элинде мынакей жакында май майрамдары май бүт эле майрамга бай ай эмеспи? Ошум өткөн кеткен май айларыңардын баары менен куттуктайм. Ошол жалпы элибизде тынччылык болсун. Анан учурдан пайдаланып, ошол өзүм ошол жакта көркөм жетекчилик кылам. Анан ошо Акмаржандууна жалпы эле анын ичинен ошо мурунку жетекчиси Махабат Нарматова, азыркы учурдагы жетекчиси Тамара Эрматова, ошондой эле кимдин кыздары элеңер? Даткайым тобу, Даткайым тобунун жетекчиси Гүлбара Бейшенбаева айымдарга дагы ушундай жакшынакай ырчылар таптап чыгарып аткандарына, ушул жакка келгенге уруксат берип аткандарына, кээ бир жетекчилер бар, тиги ичи тарып чыгарбайт, башка жакка чыкпагыла деп, аларга как будто айлык төлөп берип аткансыз урушкандарын да көргөм. Анан алардын подчинениенде эмес да, мындай чынын айткандачы, булар аларга карабайт да, жана участник катышуучулар. Анан эми алар да туура түшүнүшөр эми укса. Анан ошолорго рахмат, ушундай баргыла деп жетин албай, азыр экранда көрүп аткан болуш керек, кол чаап, аябай сүйүнүп, сыймыктанып, биздин ырчылар ысырдап атат деп. Баарыңыздарга салам айтам. Ошо жалпы эле биздин таланттар долбоору, жалпы эле мына апалар келген соң апалардын баарына салам айтпасаңыз таарынып калышы мүмкүн, себеп дегенде сиздин апаларыңыз көп да. Рахмат сөз бергениңизге. Сизге таандык. Ошондуктан учурдан пайдаланып биз да мына ошо топтордун жетекчилерине ыраазычылык билдирели. Чындыгында Кара-Балтада ошо Даткайым тобундагы Гүлбара эжеке мыкты таланттарды тарбиялап өстүрүп, эл алдына алып чыгып келет. Анда ишине ийгилик. Даткайым тобу бар болсун. Бардык эле апаларыбыз, негизи биз көрүп жаткан таланттуу апаларыбыз бар болсун. Барыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр каалайбыз. Ар дайым ырдап, көңүлгө бөлөнүп, шаңдуу ырдап бийлеп жүрө бериңиздер. Ар дайым сиздер келсеңиздер биздин 7 каналдын эшиги ачык. Ошондуктан келип, биздин студияга келип, өз өнөрлөрүңүздөрдү тартууласаңыздар болот. Эгерде келүүнү каалап, мен кайсы жакка барам дегендер болсо, төмөндөгү жазылган номерлерге байланышыңыздар. Биз сиздерди ар дайым кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Ушу менен бүгүнкү таланттуу апалар теле программасы соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуп, сак саламатта туруңуздар.